Чейрек кылымын агартуу тармагына арнаган Өмүркүл Карачева тарых, адам жана коом сабагынын мугалими. 50 жылдык тажрыйбасында ал нечендеген окуучуларга билим берип, коомдо өз ордуларын табууларына түрткү болгон. Азыркы таптада талыкпай тарбия берип, ал эле эмес бир топ жаш мугалимдерге насаатчы болуп келет. 50 жылдык күжүрмөн эмгектин аркасында эмне деген жүздөгөн, миңдеген окуучуларды мектеп босогосунан узатып, турмуш жолуна аттандырып келди. Алардын бардыгы ошо эжеге ыраазычылыгын айтып келип кеткени да биз үчүн чоң тарбия. Сабагына, ошондой эле сабактан сырткаркы учурларда да көптөгөн тарбиялык иштерди, ар кандай илимий конференцияларды дагы ушундай жоопкерчиликтүү менен аткарат. Көп жылдык үзүрүлүү эмгек үчүн ал жакында эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими ардактуу наамын алып отурат. Эмгегинин минтип бааланып жатканы ишине болгон жоопкерчиликти дагы да арттырып, кадимкидей күч берерин белгилейт. Президенттен сыйлыкты алып атканда ушундай кубанганды айтпаңыздар, чек жок. Өзү да күлүп жайнаган жакшы жигит экен. Анан ошол толкунданып алдым, ыраазы болдум да эмнегедир. Ошон үчүн мен айтар элем, Кудай буруса мамлекетибиздин келечеги кенен болот экен. Акырындык менен коррупция жоюлат экен. Акырындык менен ушу мамлекетибиз өнүккөн мамлекеттердин катарына кошула тургандыгына даана ишендим. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген наамды алыш мен үчүн дагы шыктандырып, дагы бир жаңылыктарды колумдан келишинче аракет кылып иштегенге аракет кылам. Эмгек жолунда ал окуу китептерин жазууга да салым кошуп, жолдошу экөө Билим уяда тарыхый музейди түзүүгө себепкер болгон. Окуучулар азыр сабак менен эле чектелбей, музейден алар Кыргыздын улуттук баалуулуктары, каада салты, үрп-адаттар менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Борсокторду салган эки жака чыккан мезгилде. Тарых сабагы өтүлгөн сайын Өмүркүл эжей бизди ушул тарых музейине алып келип, ар кандай байыркы кыргыздар кандай буюмдарды колдонуп келген, кандай жерде жашашкан, кандай турмушта жашашкан, ошонун баарын көрсөтүп маалымат берет. Мисалы айта кетсем, боз үйдүн бөлүктөрүн өтөбүз, боз үйдүн сырткы жасалгаларын, боз үйдүн ичиндеги буюмдарды өтөбүз. Келечекте биз мунга өткөргөнгө аракет кылабыз. Бул бизге аябай кызыктуу сабак. Балыкчы шаарында жалпы 13 мектеп болсо, анда 500 мугалим эмгектенет. Агартуу тармагындагы мындай даражалуу сыйлык ар бир мугалимге дем, шык бермекчи. Айнура Достукбекова, Асталбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.